Урматтуу айымдар, бүгүн болсо мастер-класс, дагы жаңы мастер-класс. Иранский жип менен крючок менен иранский жиптен крючок менен мен мындай көйнөк токудум. Көйнөктүн токулушу абдан оңой. Будан мурун мен да сиздерге мастер-класс көргөзгөм. Ажурный кофточка башка көк өңдүү. Бүгүн болсо мен сиздерге ушул кызыл көйнөктү көргөзгүм келип атат. Жакасын ушундай отложной кылдым. И андан кийин жана мындай баягы жеңин өзгөчө кылып коздодум көйнөктү. Бул көйнөктү мен жеңин башкача кылып токудум, жакасын да башкача кылып токудум. Жакыныраак азыр көргөзөм. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар? Сиздер Кыргыз каналында мен Нурия Исакова. Көйнөктү мойнунан баштап, анын ылдый жакка эметкем. Берде растогу бар. Эми ушул ажурный көйнөктүн растогун кантип токуш керек? Ошону мен азыр сиздерге жакыныраак түшүндүрүп берейин. Негизи биз бул схема менен бир ажурный кофта токуганбыз. Кайра эле мен ушул эле ажурду көйнөккө колдонуп атам. Урматтуу айымдар, мына могу жердеги сүрөтүн көрүп атасыздарбы? Схемасын. Берде столбик 3 петля өйдө жака чыгат. Расток токуш үчүн мен берде столбигин 3 петля өйдө чыгарган жокмун, бир эле петляны токудум дагы и кыскарттым. Ошондо бул жеринде мынакей беринде көрүнүп атат. Мына бир эле столбик, мына бир петля. Бул жеринде дагы ошондой токулуп атат. И дагы 3-чү катарда ушинтип токуп атам. Бул жагында көрүңүздөрбү айырмасын көрүп атасыздарбы? Берде 3 петля. Цепочка өйдө жака, столбик в 3 петли деп коет. Столбикти өйдө жака көтөргөндө 3 петляны токуйсуздар. Берде 1 петля, берде да 1 петля, берде да 1 петля. Ошону менен мен берден 3 рядты кыскараак кылдым. И берде расток болуп калды. Бул эми спица менен токулбагандан кийин, крючок менен токулгандан кийин мен бул ийинен, жеңден, плечиден мен берден сүрөтүн бузбайын деп берден мен растокту токуган жокмун. Растокту бул алды жагындагы полотносун кыскартып эле, моундай эме растокту ушинтип эле токуп алдым. Урматтуу айымдар, андан кийин ушул башынан эле мойнун жакасынан баштадык да, жакасынан баштап, андан кийин берден мен тең эле бөлдүм. Эмелерин, ажурларын тең бөлдүм. Ажурун тең бөлүп туруп, андан кийин алды артын тең бөлүп, анан бул жагында эме плечосуна келгенде мен мындай кылып алып кеттим. Мындай кылып алып кеттим. Бул берден алдым дагы и 6 канча 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 столбик бияка мен баягы плечине, ийине алып кеттим. Эми бунун биягын мен эч бир токубай, анан петлянын санын, ошо ажурга жетиштүү петлянын санын мен ушул четинен баштайм. Ушул жактан санын көбөйтөбүз, кошуп кете беребиз. Кошулган сайын бул көбөйө берет. Мынакей мен көйнөктү жакыныраак коюп атам. Жакасынан баштайлы. Жакасынан мынакей берде сүрөтү, ажурдун сүрөтү ушул жерден башталат. Бул жака мен баягы андан кийин бияка токуп бүткөндөн кийин мен биягын бошотуп кененирээк кылдым да. Кененирээк. Эми мунун жеңи ушундай воздушный, пышный, анан мындай фонарик болгондон кийин мен жакасындагы ушундай жасаш керек болдум да. Анан эң жөнөкөй бул этегин мен баягы кыскартып кеттим, кичирейтип кеттим да этегин. Бирге эмесин модельди эме кылып
мындай айымдын денесинде кийгенде бул көйнөк кооз болуш керек. Анан эми жакканы мен мындай эле жөн эле жакка кылып койсом кооздугу кетмек да. Бул жерде болсо биз эми баягы мойнун жабып, анан ажур көргөзүп, берден дагы усложнять этип кеттим. Ростогун токудум. Ростогун мынакей көрдүңүздөрбү? Мына могу жерде мен жакыныраак сиздерге көргөзөйүн. Ростогун мен могул могу жерде көрдүңүздөрбү? Мына эме столбик. Столбик 3 петля үйдө көтөрүлөт. Мен ошону 3 петля кылбай эле 1 эле петля кылдым. Ошондо мына могу жерде мынакей, эжекелер. Мынакей бул жерде могу жерде көрүнүп атат. 1, кайра бул жерде мынакей 2, кайра бул жерден мынакей 3. Ошондо биз 1, 2, 3 жерден биз петляны кыскартканда 6 катар кыскарылат алды жагында. И биздин мойнубуз бирке алды жагы ушундай эме болуп калат. Көрдүңүздөрбү? Бир жерде байыр айырмасы бар да. Мойнундо эми мойнунга бул токулган эме жака өйдө жака чыкпайт дагы. И алды жагына түшүп, баары бир бирдеме кыскартылды да. Ошону менен бул баягы эми жеңге токтосок, жеңин болсо, эжекелер, мен жеңин болсо мындай кылдым. Мынакей жөн эле тесёмочка, мындай эле цепочка ушундай токуп туруп, мен 70 воздушный петля эле кылдым. Анан өткөрүп койдум мындайынан. Дал тең ортосунан, тең жең эмеси ийне түшкөн жерде, жең башталган жерден анан мынтип эле байлап койдум. Байлап, кооздоп койдум. Бул негизи байлабасаңыздар деле кооз болот, бирок мен бир жеңди өзгөчө башкача кылгым келди. Аны ушинтип токудум. Эми болсо могу жерде. Бул жерде мен 2 ряд петляларды кыскартып кеттим. Кантип кыскартат? Дагы деле мына могул эме столбиктерде ортосунда мына могул петляларды токубайсыздар. Ошондо столбик 2 эсе петлянын саны 2 эсе кыскартылат дагы, анан мындай фонарик болуп калат. Мынакей фонарик. Эки жагында тең ушундай фонарик. Эми бул жагынан келгенде, бул жең жагына келгенде, эжекелер, берде наборный край ушу жерден башталат. Ошондо сиздер берде подрезди дагы келиштиресиздер. Подрезди. Берден баягы эмеси бул ажурдун өзүнүн сүрөтү батыш керек 10 петляга. Ошондо сиздер бул жагынан бир ажурду аласыздар, бул баягы кырынан аласыздар ажурду. И берден дагы. А бул 10 петляны болсо, 10 петляны ортосунан мындай эмеге воздушный цепочка менен эмтесиздер. Алды жагын үстү жагында дагы мынакей. Мен ошол веер, ракушка баягы эменин сүрөтүн дал ортосуна келиштирдим. Бул плечонун, ийинин плечосуна вот мынакей. Ошол жердин ортосунан аласыздар дагы. А буларды болсо именно бурчтан аласыздар. Сүрөтүн келиштиргиле. Өтө берден чоң кылбагыла дагы, өтө мындай кыска кылбагыла. Эме болуп калбасын мындай. Мындай да болбосун, анан мындай эмет кетпесин дагы. Сантиметрлерин санап, байкап бүт көрөсүздөр. Өзүңүздөрдүн моделиңиздерге келиштирип, ушундай сүрөттөрдү салып эметесиздер. Эжекелер, мен азыр бул көйнөктүн эң оор жагы, эң абдан оор жагы бул мына плечо. Эми ушу жерин токуган мен азыр көргөзөм. Эми биз ошо плечосуна келдик. Жакыныраак мен камераны коюп атам. Мынакей ийне. Плечо погон деп коет. Мынакей. Основной плечосы погон. Эми ошол петлялардын саны ушу жерден көбөйөт. Эжекелер, мен мындайраак көргөзүп берейин. Ушу жерден көбөйөт. Кантип көбөйтөбүз? Мен мына үлгүнү бир аз сиздерге токудум. Мынакей.
Ошондо мен ортосундагы бул основной ушул мен 10 петля бердим, 10 столбик алгам. Эми мындай кылабыз, эжекелер. Мен бир сыра токуп алдым. Уже петлянын санын көбөйттүм. Бул жерден баштадык. Бул жерден баштаганда бурчтан эле биз мындай узорду токуп баштайбыз. Бурчтан эле токуп баштайбыз. Бул узордун многу жагы токулбайт, а многу жагы үчөөнү биз токуп кетебиз. И 3 столбикке биз санын көбөйтөбүз, бияка чоңойтобуз үчөөнүн. Кайра бул жерге келгенде бул жагын токубайбыз, анткени бул равномерно кошулуш керек. Бир рядка, бир катарга кошобуз, бир катарына кошпойбуз. Мына экинчи катарга келгенде, экинчи катарына кошкон жокпуз, үчүнчү катарынан коштук, төртүнчү катардан кошкон жокпуз. Мен азыр кошконду көргөзөм. Өйдө жагына менди алып, столбик кылабыз, өйдө жакка көтөрөбүз. Мынакей, дагы үчөөдү токудук. Мен берден негизи основной сүрөтүн кошпоймун, эжекелер. Кошпоймун, сиздер ажурун кошуп атканда ушул жерден мына уже ушул моментте ажур кошулат. Анткени саны көбөйөт. Так, мен сиздерге просто үлгү кылып көргөзүп берейин. Өйдө жакка мындайынан токуйбуз, мынакей. Беринен дагы токуйбуз. Билинбей туруп уже столбиктердин саны көбөйүп атат. Эми мына бул үчөөн токуйбуз биз. Үчөөн токуп кетебиз. Ушинтип биз санын көбөйтөбүз да. Мынакей. Токуйбуз, санын көбөйтөбүз. Ушул узордун үчөөү, 3 столбиги бизге санды көбөйтөт. Эми болсо мындай кылабыз. Токудук. Эми мына жерге биз дагы салабыз дагы и 6 столбик токуп кетебиз. Ортосунда воздушный бир петля болот. Мынакей. Столбик ушинтип токулат. Накидин да токуйбуз. Мына экөөнү кошобуз. Берден биз мындайынан воздушный цепочка деп коет, бир петляны токуп кетебиз. Кайра эле ушул жерге салабыз. Кайра үчөөн мынтип токуп кетебиз. Мынакей. Үчөөн токуп кетебиз. Мынакей. Ушинтип үчөөн токуйбуз. Эми болсо биз мына многул 3 столбикти токубайбыз. Кайра погонуна кетебиз. Погондун саны, мисалы, 10 столбик болсо 10 столбик токуйсуңар. 15 болсо 15 кылып токуйсуздар, санын азайтпайсыздар, санын көбөйтпөйсүздөр. Бул ошол эле болгон саны менен кете берет. Биз баягы погондун жанындагы узор менен бул жанагы көйнөктүн алдын, артын, жакадан кийин чоңойткон петлялардын санын чоңойтуп кетип атабыз. Мынакей, ушинтип чоңойтуп кете беребиз. Анан улам берде петлялардын саны бир өзүнүн основной узоруна ылайыктуу болуп калганда, биз ошондо жанагы основной рисуногун санга кошуп кетебиз. Мына көрүңүздөрбү, мына жерде мен уже бияктагы сандары туура келгенден кийин берге бир ракушка коштум. Берден кошулду, берден дагы кошулду. Мынакей, азыр мен бердеги үчөөн токубайсыздар. Ортодогу воздушный петля дедилем го. Ошо воздушный петляга мынтип ошо жерден биз 6 столбикти өйдө жакка мынтип чыгарып кетебиз. 3 столбиктин ортосунда воздушный петля кылабыз. Мынакей, бир воздушный петля кылдым, байкадыңыздарбы? Эми болсо 3 столбик кылам. Биз ошентип ошо сүрөтүн ушинтип келиштиребиз. Мынакей. Бул жерден биз мурунку
эмеден мына могу эмелерден берден биз азыр мына үчөөн токуп кетебиз. Эмне үчүн токуйбуз? Анткени бул мурунку катарда берден биз токуган жок болчук. Ушул бир катарын токуйбуз, мына монтип. Бир катарын токубайбыз. Бир катарын токуйбуз, бир катарын токубайбыз. Ошондо биздин сүрөтүбүз аябай ылайыктуу болуп, анан эме могу воздушный столбиктерден, ошо столбиктердин санын өтө көп кылбайбыз. Өтө көп болгону да туура эмес болот. Анткени бизге баягы көйнөктүн сүрөтү жашынака болуп, өтө баягы көп, саны көп да болбош керек, аз да болбош керек. Мынакей, ушинтип токуп кете беребиз. Так. Мынакей. Келтирдик эми. Мен бир аз дагы токудум, сүрөтүнү сиздерге көргөзүп коеюн деп. Мына кейчекелер. Бул жери мындай. Бул жери мындай. Мына погон. Бул погон. Бизде мына погон. Эми бул круговой болуп токугандан кийин мына сүрөтү бирке башкараак көрүнөт да. Эми биз ошол жерден мына көбөйтүп отуруп, мына жерде сүрөтүн келиштирдим. Мына берге. Көрүңүздөрбү? Мына биринчи сүрөтү. Мынакей. Ушинтип отуруп, экинчи сүрөтүн уже мына берде биринчи сүрөтү, экинчи сүрөтү, үчүнчү сүрөтү, берден төртүнчү, бешинчи ушинтип кете берет да, кошуло берет. Улам могу жердеги петлялардын саны көбөйгөн сайын, ошо бир мындай веердин эмеси бата тургандай болгондон кийин бул жака сиздер кошо бересиздер. Кошулуп, ошо эмеси основной сүрөтү мынакей келе берет да. Бул ракушкалардын, веер ракушкалардын саны улам эме көбөйө берет. Улам бул жерден бул жерге, кайра бул жерден ушинтип отуруп, баягы саны көбөйүп, анан алды жагындагы ошо эмелери, сүрөттөрү көбөйүп, биягына алды арты кеңейет. Анан бул жерге келгенде өзүнчө токуп кетебиз, подрез кылабыз. Урматтуу айымдар, мен ойлойм, силерге түшүнүктүү эле болду. Мынакей эменин саны бул эмеден ийинден баштап, плечодон баштап, плечевой плеч погондон баштап түбүнөн көбөйтүп кете беребиз, алдына мындай көбөйүп, мына сүрөтү акырындап келишип калат да. Ушинтип ушул эмесин, бул көйнөктүн реглан погонун кантип токуш керекти мен сиздерге көргөзүп бердим. Мен менен бирге болуңуздар. Кыргыз каналында